Түз эфирде күндемий маалыматтык программасын толтырылган чыгарылышан мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бийликтин ишени менен кеткен кадрлар иштен алынат. Тиешелүү мыйзамга Садыр Жапаров кол койду. Президенттин жакынынын атын жамынып $500 000 алган деген шек менен Памир строй курулуш компаниясынын ээси кармалды. Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев кол алдындагыларга жан сакчысыз жүрүүнү тапшырды. Ал ачык асман алдында көчмө жыйын өткөрүп, анда шаардагы бир катар маселелерге токтолду. Миллиондорду жеген жер өтмөк. Жалалабад шаарындагы жер алдынан өтүүчү өтмөк 3-чү рет оңдолуп жатат. Кыргызстандын Ю-23 олимпиадалык курамасы кан кызыткан беттеш өткөрөт. Бул турнирге Кыргызстандын олимпиадалык Ю-23 курама командасы жана Оман, Бахрейн, Сирия мамлекеттеринин курамалары катышат. Министрлер кабинетине караштуу салык жана бажы кызматтары түзүлөт. Президент Садыр Жапаров салык жана бажы чөйрөсүндөгү мамлекеттик башкаруунун айрым маселелери жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул документ салыктык башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, ошондой эле бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ишин оптималдаштыруу максатын көздөйт. Ага ылайык финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын жана министрлер кабинетине караштуу этил спиртин, алкоголдук продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү контролдоо боюнча мамлекеттик агенттиктин базасында министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик салык кызматы, ошондой эле финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын базасында министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик бажы кызматы түзүлөт. Эми министрлер кабинети финансы министрлиги мамлекеттик салык кызматына зер буюмдарды өндүрүүнү жана жүгүртүүнү контролдоо чөйрөсүндөгү функцияларды өткөрүп бериши керек. Бул иштерди 2 айлык мөөнөттө бүткөрүү тапшырылды. Бийликтин ишени менен кеткен кадрлар иштен алынат. Тиешелүү мыйзамга Садыр Жапаров кол койду. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык кызматчы өзүнүн кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбаса же саясий жетекчиликтин ишенимин жоготсо, ал кызматынан бошотулушу мүмкүн. Ошондой эле өзгөчө тартипте дайындалган кызматчылар саясий жетекчиликке шайкеш келбеген учурда иштен алынат. Мындан сырткары мыйзамга башка да бир катар маанилүү өзгөртүүлөр киргизилди. Атап айтканда кызматчылардын санариптик сабаттуулугуна талап коюлат. Улук жана жогорку кызматтарга жогорку билим милдеттүү болот. Айрым кызмат орундарына конкурстан тышкары дайындоо мүмкүнчүлүгү пайда болот. Тартиптик жаза берүүдө кызматчыдан жазуу жүзүндө түшүндүрмө талап кылынат. Мыйзам 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында Алатор резортто лыжа кластерин куруу боюнча жумушу кеңешме өткөрдү. Жыйынга министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касмалиев, тармактык министрликтер менен ведомстволордун жетекчилери катышты. Мамлекет башчы долбоордун жүрүшү жана ишке ашыруунун алгачкы баскычтары боюнча отчетторду укту. Атап айтканда, энергетика министри Талайбек Ибраев курортту энергия менен жабдуучу схемаларды көрсөтүп түшүндүрдү. Ал эми курулуш жана транспорт министрлери Нурдан Орунтаев, Апсатар Сыргабаев инженердик тармактарды жана автоунаа каттамдарын куруу пландары жөнүндө айтып беришти. Жыйындын жүрүшүндө 15 июлдан 18 июлга чейин 49 лот боюнча аукцион өткөрүүлөрү белгилүү болду. Ага жергиликтүү жана чет элдик инвесторлор чакырылган. Жыйындын соңунда Жапаров бардык этаптарда ишти өз убагында жана толук каржылоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Мамлекет башчы жооптуу органдарга курулушту үзгүлтүксүз жүргүзүүнү, белгиленген мөөнөттөрдөн кечиктирбөөнү, иштин темпин солгундатпоону тапшырды. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаар инфраструктурасын жакшыртуу максатында көчмө жыйын өткөрдү. Ал мэрия кызматкерлери менен биргеликте рейд жүргүзүп, маселелерди жеринен көрүп, жооптуу жетекчилерге тапшырмаларды берди. Жыйын учурунда коомдук транспорттун техникалык абалы, тазалыгы жана жүргүнчүлөр үчүн шарттарга токтолду. Жаңы ачылган муниципалдык базарга соодагерлерди көчүрүү, ал жактагы санитардык талаптарды камсыздоо маселеси да көңүл борборунда болду. Ошондой эле ал жетекчилерге эл арасында жөнөкөй жүрүүнү жана жан сакчысыз иш алып барууну сунуштады. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Сенде ана Нурланда тилактар көп да. Эч ким тийбейсиздер, кимде? Сен базарком болсоң болгон. Сен болгон бир автовокзалдын жетекчиси болсоң, татынакай болуп, кооз болуп, порядок болуп турса,
Parada ел бізге ишенет. Акбарал Октава. Жаққа кет, тұр. Жаққа тұр. Алдыңа тұрғызып қой. Тұрып тұр. Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев кол алдындагыларга жан сакчысыз жүрүүнү тапшырды. Ал ачык асман алдында көчмө жыйын өткөрүп, анда шаардагы базардын жетекчисине жана автобекеттин башчысына кайрылып, жан сакчылар менен коштолуп жүрүүнү токтотууну талап кылды. Өзүң ортодо жүрүп алдыңда үчөө тилактарыңы калтырып койчу. Тилак эмес балар. Калтырчы жанагыларыңы. Сенде Нурланда тилактар көп да. О жөө алдыңда негире сен ким тиет сага айтсаң? Нурлан сага ким тиет? Сага ким тиет деп үчөө төртөө бала менен жүрөсүң да. Мен без охрана эле жүрөм го. Мода бул. Сен мындай алдында жүрөсүң, аркаңда экөө, эки жан башыңда экөө жүрөт. Чыңгыздын аркасынын алдында жүрөт, үчөө арка тороп жүрөт. Не бул? Мода бул. Эч ким тийбейсиздер, ким дейт? Сен базарком болсоң болгону. Сен болгон бир автовокзалдын жетекчиси болсоң. Ошоңо токтоткула. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев 14 июль күнү эртең мененки рейдтен кийин мэриянын кызматкерлери менен көчмө жыйын өткөрдү. Жыйын учурунда кала башчысы бир катар маселелерге токтолуп, тармактык жетекчилер көйгөйлөрдү жеринде көрүп, ошол жерден эле тиешелүү тапшырмаларды берүү максатында чогулганын белгиледи. То есть, урматтуу жетекчилер, мен эмне үчүн силерди ушул көчмө жыйын кылып, рейд кылып алып жүрөм? Анткени силер өзүңөр менен көзүңөр менен көрүп, Акбарал Октава. Жаққа кет, тұр. Жаққа тұр. Алдыңа тұрғызып қой. Тұрып тұр. Жаққа тұр. Не, ұқтавадың ба? Не, ошда тұр. Так, эмне үчүн мен ушундай рейд кылып жасап атам? Урматтуу жетекчилер, бул мен өзүмдү реклама кылып, же болбосо силерди реклама кылайын деген жерим жок. Жеринен проблемаларды, жеринен көйгөйлөрдү көрөлү деп атам. Мына азыр көзүңөр менен көрүп келдиңер. Эмне деген жумуштар жатат? Булардын жумуштарын баары силер жасашыңар керек, урматтуу жетекчилер. Ошону жеринен проблеманы көрүп барып жасагандай болушуңуз керек. Көчмө жыйын Ош шаарындагы автобазанын имаратынын алдында өттү. Анда шаар мэри тургундарга ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн автобустар менен троллейбустардын тазалыгына жана техникалык абалына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле жүргүнчүлөрдүн онлайн төлөм ыкмаларын колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртып, тиешелүү системаларды жолго коюу тапшырмасын берди. Сага тапшырма. Троллейбустардын баардыгын бирден техсмотрдан өткөрүп, татнага кылып краскалап, içi sırtın sırdap, kraskalap. Avtobusun içi taza boş gerek. Trolleybustların içi taza boş gerek. Anan janagı körök uşu jerde uruluk bolup atat. Uruluk bolup atat. Oşo maселени чек коюш керек. Ошо желательно пассажир менен шофердин ортосунда контакт болбош керек. Керек болсо банк менен төлөп, керек болсо бир мындай бесконтактный болуш керек да, акча түшкөндөй болуш керек. Прямо бизге муниципалитетке. Шаарга сенге эмеге парк акча түшүш керек да, троллейбустун шоферүнө эмес, бияка ишканага акча түшүш керек. Ошо маселелерди неме өткөндө сүйлөшкөндө карашыбыз керек. Ош шаарындагы унаа базары оңдоп түзөө иштеринен кийин 13 июль күнү кайра иштей баштады. Ал күнү жалпы 1995 унаа акысыз киргизилген. Бирок шаар мэри Жеңишбек Токторбаев унаалардын кирип чыгуусу башаламан болгонун белгилеп, базардын жетекчисине тартипти камсыздап, унаалардын кыймылын иретке келтирүү боюнча тапшырма берди. Мындан сырткары ал базардагы тазалык, унаа токтотуучу жайлардын жетиштүүлүгү жана кызмат көрсөтүүнүн сапаты боюнча да маселелерди көтөрдү. Авторынок боюнча Кудайга шүгүр ремонтубуз бүтүп калды, европейский базар, так? Ай жерде эми мынабы базар күнгө чейин анча бүтпөгөн иштерин бүтүрүш керек. Актап, сырдап, до конца бүтүрүп, официальный ачылыш кылабыз, официальный ачылыш кылып туруп, айырде ЧДС фактор деген болбойт. Бардыгы акча эме терминалга түшөт. Без наличный болот, акча прямой эмеге түшөт, четко. Туурабы? Эми отура бериңиз. Ал жерде азыр эме боюнча авторынок боюнча кече бардак болуп кетти. Кийинки базар грузовой машиналарды, портерлерди киргизбейсиз. Түшүндүңүз, э? Корея тарапы. Ооба, айерде киргизбейсиз. Эртең четверге чейин бүтүрүп жумуштар, жууп бир сыра тазалап, тазалык. Эме кыласыз, жууп тазалап, таптаза кылып жууп тазалагандан кийин эмелерди, машинелерди ичине киргизебиз.
Анан тиги базаркомго айтышыбыз керек, ичинде жуубаш керек машинелердичи. Эскертүү бердиңер, жууп эметпесин. Анда Замирбек Байшевич, мынабы сизге сурок. Бүгүн эртең, четверг күнгө чейин, пятница күнгө чейин корейский базардын ичин бер жагын таптаза кылып бир сыра трамбовка кылып, жана портелер, грузовой машиналар кирип соода кыла турган кылып коюш керек. Буга улай Ош шаарынын мэри жаңы муниципалдык базардын тазалыгына да токтолду. Ал базарга жаңы көчүп жаткан соодагерлер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү керектигин баса белгилеп, эски базарларда соода кылып жаткан ишкерлерди жаңы жайга ыкчам көчүү чараларын көрүү зарылдыгын билдирди. Ошондой эле жаңы базарда тартип, санитардык абал жана сооданын коопсуздугу жогорку деңгээлде болушу керектигин кошумчалады. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Курулуш министри Нурдан Орунтаев компаниялардын бирине тышкы башкаруу киргизерин эскертти. Атылган курулуш компаниясы салып жаткан Бишкектеги турак жай комплексинин 2 блогу бүтпөй турат. 3-өө эксплуатацияга бериле элек, бирок эл кирип жашап алган. Келишимге ылайык үйдү 2023-жылы куруп бүтүп тапшырышы керек эле. Курулуш министри жашоочулар менен жолугуп, компания жетекчилигине маселени чечүүгө 10 күн убакыт берген. Бул жерде маселе үй 5 блоктон турат. А, Б, В, Г, Д. Азыркы учурда А, Б, В 3 блокто сиздер жашап атасыздар. Мен ушул байкенин жанына бир жума 10 күнгө жанакы финансылык маселелерин чечүү максатында жана ошондой эле ошону көзөмөлдөп карап турганга, бул аргасыз жумуш. 2 жума 10 күн 2 жума биз карайбыз. Эгер болбойбу, анда уже укук коргоо органдарына кайрылабыз. Жалал-Абад шаарындагы жер алдынан өтүүчү өтмөк 3-чү ирет оңдолуп жатат. Бул үчүн жалпы 10 миллионго жакын каражат сарпталып, эски чатыры алмашып косметикалык оңдоп түзүүдөн өтөт. Белгилей кетсек, бул өтмөк 2018-19 жылдары салынып, ага жалпысынан 43 миллион сом сарпталган. Мындан улам жергиликтүүлөр бул жайга кайра-кайра миллиондорду корото бербей, бул ирет сапаттуу оңдоп түзүүнү талап кылышат. Кененирээк кийинки материалда. Ошол мурдагы курган акчасынан да ашып кетти. Мына адебеле кайта-кайта оңдой бериш болбойт да. Мамлекеттин казынасында акча бар ошон үчүн кылып атат, жок болсо кылбайт. Жалал-Абад шаарындагы 7 жыл мурда курулган жер өтмөк 3-чү ирет оңдолуп жатат. Бул жолу ага 10 миллионго чукул каражат сарпталат. Жергиликтүү тургундар бир эле объектке улам-улам миллиондогон каражат жумшалып жатканынан нааразы. Ушуну оңдогон адамдар сапаттуу кылыш керек. Өлүп кетсин деп өкмөттүн акчасы кесе кетет деп эле тор эмес иш кылган болбойт да. Аз болсо ham саз кылып сапаттуу кылыш керек. Ушу жумушкерлер, же жалган айтамбы? Şu жумушчулар мынанча кетти мына деп. Ал бийиктеги адамдар билбейт да, канча кетип атат, канча коюп атат, неменен оңолуп атат, алардын чатагы жок. Ошон үчүн жумушчулар муну жоопкерчиликтүү болуш керек. Эми ремонт болгон сайын бекер ремонт болбойт да. Ага деген канча миллиондогон акчалар кетет. Канча деген жумушчулар тартылат. Кимдир бирөө тендерден утуп алат. Ошонун баардыгы мамлекетке зыянга турат. Мен ошол жагын айтып атам. Качанга чейин мамлекетти ушу кайра-кайра эле ашыкча эле чыгымга дуушар кыла беребиз. Тапкан акчабызды жыргалчылыкка, жакшы нерселерге жумшабайлыбы? Курдукпу? Кургандан кийин жок дегенде 10 жыл оңдуп турсун. Иштесин. Ошонун результатын көрөлү. Анан кийин ремонт болсо анан башка маселе. Түмөнбай Байзаков жана Нагим Айтматова көчөлөрүн бириктирген өтмөк 2018-19 жылдары курулуп, ага жалпы 43 миллион сом сарпталган. Жер өтмөктүн чатыры жолго жана жол белгилерине тоскоолдук жаратып жаткандыгынан улам аны жаңылоо муктаждыгы келип чыккан айтылды. Бул тарабыбызды оңдоп аткан себеби светофордун астында болгондуктан мурун жолду тосуп турган. Биз ошону башка дизайнга өткөрүп, жолду ачуу максатында жүргүнчүлөргө дагы ыңгайлуу болуш үчүн биз ошону жасап жатабыз. 2023-жылы биз ал өтмөктүн траверсиндерин жаңылап, потолокторун жасап бергенбиз. Бүгүнкү күндө биз ошо чатырын алмаштырып, эскилиги жеткендиктен поликарбонаттары эскирип күнгө күйүп калгандыктан биз жаңылап жасап берип атабыз. Жер өтмөктүн Нагим Айтматова көчөсүндөгү 2 чатыры жаңыланып, косметикалык оңдоодон өткөрүлөт. Курулушту Строй Электро ЖЧКсы жүргүзүп, 1 ай аралыгында бүткөрүү пландалган. Тендерден бүгүнкү күндө 9.900 сомго утуп алып, бүгүнкү күндө курулуш ишин жүргүзүп атат. Ал жерде ошо чатырын өзгөчө дизайн менен айнектен жасап атабыз. Ал айнектери биздин Кыргызстанда өндүрүлбөгөндүктөн Өзбекстан Республикасынан кесилип келип атат. Андан сырткары ошол косметический ремонт болот.
Sokoldoru bir sıra proyektinden жаңылап, tepkişlerini oңдап бүтүрүп беребиz. Эми азыр мамлекетибизде шүгүр, Кудайга шүгүр жакшы эле болуп атат. Финансы жагы топтолуп жакшы эле. Алдыга жылыш болуп атат, көрүп атасыз өзүңүздөр. Эми аларды караң, оңдоп баарын парк кылып койду. Эс алуу жайларды кылып. Мамлекеттин казынасында акча бар ошон үчүн кылып атат, жок болсо кылбайт. Оңдогону жакшы, сонун заман болуп атат. Рахмат өзүнүн оңдогонуна. Оңдоосу кайра мурункудай болуп калат эле. Адамдар жүрөт берди. Күн соолду этти. 7 жыл мурун жер өтмөктүн курулушун Сафари компаниясы жүргүзгөн. Ушул тапта анда 20дан ашык соода түйүн иштеп жатат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Президент Садыр Жапаровдун жакынынын атын жамынып $500 000 алган деген шек менен Памирстрой курулуш компаниясынын ээси кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка ылайык, курулуш компаниянын ээси 2023 жылы үлүштүк негизде жабырлануучу жарандын жер тилкесин көп кабаттуу үй курууну макулдашкан. Былтыр мамлекеттик органдар атылган жер тилкени мамлекетке кайтаруу жөнүндө сотко арыз берип, турак жай аянтынын жабырлануучу жаранга таандык 10% бөлүгү мамлекетке өткөн. Мындан пайдаланып калууну көздөгөн курулуш компаниянын ээси маселени өлкө башчынын тууганы аркылуу чечем деп жабырлануучу жарандан $500 000 алган. УКМК анын акчаны алдап алганын тактап камакка алды. Улуттук коопсуздук комитети Бишкектеги Борис Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинен 12 студент чыгарылганын билдирди. Бул кызматынан кыянаттык пайдалануу беренеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында жасалганын, айрым студенттер бюджеттик орундарга мыйзамсыз кабыл алынганын маалымдады. Университетке 2024-2025 окуу жылына кабыл алуу учурунда айрым студенттер сертификаты жок, жердин босого балы төмөн болсо деле кабыл алынган. Мекемелер аралык комиссиянын корутундусуна ылайык Кыргыз-Орус Славян университетинде бюджетте окуган 12 студент чыгарылды. Учурда университеттин жетекчилиги менен тыгыз кызматташтыкта мындай мыйзамсыз ишке тиешеси бар башка адамдар аныкталууда деп жазылган маалыматта. Булан сөгөттүү айылындагы эс алуу борборлордун биринде гидроцикл менен жүргөн адам 7 жаштагы баланы сүзүп кеткен. Окуянын видеосу жогорку кеңештин депутаты Илдар Сулайманов тарабынан жарыяланды. Күбөлөрдүн айтымында скутерчен мас болуп, айланадагыларга орой мамиле жасаган. Жабыркаган бала ооруканага жеткирилген. 49 жаштагы шектүү ошол айылдын тургуну экени аныкталып кармалды. Буга чейин көлдө скутер колдонууну чектөө сунушталган. Кийин ишкерлердин суранычынан кийин талаптар жумшартылып, адамдар топтолгон пляждарда гидроскутер колдонууга тыюу салынган эле. Ички иштер министрлиги алдамчылыктын жаңы түрү, атап айтканда deepfake пайда болгонун маалымдайт. Deepfake бул жасалма интеллект аркылуу адамдардын реалдуу видеолору же үндөрү аркылуу алдамчылыктын тузагына илүү жолу деп түшүнсөк болот. Ал эми бүгүнкү күндө ар бир адамдын жүзүн же үнүн пайдалануу менен алдаган фактыларда пайда болууда. Алдамчылыктын бул түрү адамдарды алдап, акча каражатын, жеке маалыматтарын же системаларга кирүү мүмкүнчүлүгүн алууга колдонулат. Министрлик мындай алдамчылыктан сак болуп, шек жараткан билдирүүлөрдү тактап, акча же купуя маалымат сураганда түз байланышып билүүңүз керек экенин, жеке маалыматтарды жана сыр сөздөрдү бөлүшпөөнү эскертет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Эдил Байсалов паратриатлон боюнча дүйнө чемпиону Жалалиддин Абдубалиев менен жолугушту. Спортчу үстүбүздөгү жылдын 29-июнунда Испанияда өткөн турнирде көзү начар көргөн спортчулар категориясында паратриатлон боюнча дүйнө чемпиону наамын жеңип алган. Эдил Байсалов министрлер кабинетинин төрагасынын атынан Жалалиддин Абдубалиевке, ошондой эле машыктыруучуларга акчалай сертификаттарды тапшырды. Орунбасар спортчуга күчтүү руху спортко берилгендиги жана бүткүл коомго тартуулаган шыктандыруусу үчүн, ошондой эле өлкөнүн эл аралык аренада татыктуу көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Паратриатлон боюнча дүйнө чемпиону Жалалиддин Абдубалиев өз кезегинде мамлекет тарабынан параспортту өнүктүрүүгө көрсөтүлүп жаткан көңүл бурууга ыраазычылык билдирди.
Бишкекте 15 июлдан 23 июл күндөрү футбол боюнча U23 олимпиадалык курамалар арасында эл аралык мелдеш өтөт. Бул турнирге Оман, Бахрейн, Сирия мамлекеттеринин жана Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы катышат. Учурда атылган беттештерге биздин өлкөнүн футболчулары бразилиялык машыктыруучу Эдмар Ласердандын көзөмөлүндө кызуу даярдык көрүшүүдө. Башкы машыктыруучунун жана кураманын бул оюнга болгон ынтымагын кийинки материалдан таанышыңыз. Кыргызстандын 23 жашка чейинки футбол боюнча олимпиадалык курамасын алдыда кан кызыткан беттеш күтүп жатат. Бул оюн өлкө намысы, оюнчулардын келечек тагдыры үчүн чоң мааниге ээ. Тагыраак айтканда 15 июлдан 23 июлга чейин Бишкекте U23 олимпиадалык курамалар арасында эл аралык футбол мелдеш өтөт. Ага Оман, Бахрейн, Сирия мамлекеттеринин жана Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы катышат. 4 мамлекеттин ортосундагы ушу эл аралык мелдешти уюштурабыз. 17-си, 20-сы, 23 июлда ушул Дәулет Өмүрзаков стадионунда жана биздин Достук аренада эки стадионубузда оюндар өтөт. Эң негизги максаты ошол жогоруда айткандай сентябрдагы тандоо оюндарына даярдык көрүү. Анан биздин балдарды шарт түзүп берип, потому что даярлыктарын көрүп барышыбыз керек. Эмне дегенде 2003, 2004, 2005, 2006 жылкы жылдар төрүлгөн балдардын ортосунда курама куралып, анан ошол бири-бирин жакшы түшүнүп, ошо даярлыктарды жакшы жогору деңгээлде сентябрь айына даярдык көрүп барышыбыз керек. Бул беттешке учурда даярдык кызуу уланууда. Оюнчулар бразилиялык машыктыруучу Эдмар Ласердандын көзөмөлүндө машыгып жатышат. Аталган беттеш жаңыдан дайындалган машыктыруучунун келечек келишимдерине мүмкүнчүлүк түзүп бермекчи. Ал эми Ласердандын айтымында алдыдагы мелдеш чоң жоопкерчилик менен ар бир оюнда жеңишти багындыруу деп эсептейт. Ошондой эле беттештин негизги тактикалары оюнчулардын дымагына көңүл бурулууда дейт. Биз азыр эң башкысы балдарды бириктирүүгө басым жасап жатабыз. Өзүңүздөр билгендей балдар ар башка клубтардан жана аларда ар кандай тапшырмалар болот. Биздин башкы идея комбинациялык футболду уюштуруу жана ыкчам бири-бири менен алмашуу. Бул биздин оюндагы негизги принцип жана беттештин стили болуп саналат. Стиль и принцип игры. Албетте беттештин негизги каармандары кураманын оюнчулары, алардын даярдык дымагы баарынан маанилүү. Оюнчулар кандай гана мелдеш болбосун, руханий жана физикалык жактан ар дайым даяр экендиктерин белгилешет. Андан тышкары оюнда сөзсүз түрдө өз күйөрмандарын күтүшөт. Биз 10 июлда чогулдук, биринчи тренировканы өткөздүк. Атмосфера командада абдан сонун деп ойлойм. Анткени биз кичинекей кезден бери ойноп келаткан балдар биякта бар. Анан көңүл бурганыбыз бул бири-бирибизге көнүшкөндө анан кийин тактикалык жакка ошо көңүл буруп жатабыз азыр. Сильно такой большой разницы нет, потому что улуттук курамабы U23 эч кандай айырмасы жок. Эң башкысы биздин өлкө үчүн, желегибиз үчүн ойнойбуз. Туубуз жүрөктө жана эч кандай айырмасын сезбейм. Бул мен үчүн да, балдар үчүн да бирдей. Пацанов в целом. Насчет условий вообще. Түзүлгөн шарттарда эч кандай маселе жок. Тамак аш, эс алуу, машыгуу процессинде баары жакшы. Өзгөчө машыгуу үчүн жогорку шарттар түзүлгөн. Бизге мындай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип жаткан жетекчиликке чоң ыраазычылыгымды билдирем. Предоставляет нам такое, да? Белгилей кетсек, мелдеш 1-9 сентябрь күндөрү Бишкекте өтө турчу Азия кубогунун тандоо туруна даярдык көрүү максатында өткөрүлүүдө. Анда Кыргызстандын U23 курама командасы Е тайпасында Өзбекстан, Палестина жана Шри-Ланка курамалары менен күч сынашат. Беттештер Бишкек шаарындагы Дәулет Өмүрзаков атындагы Борбордук стадиондо жана 5 күнгөй айылындагы Достук арена стадионунда өтөт. Көрмандарды биз күтөбүз. Вы наш 12-й игрок, нам нужна ваша поддержка. Алга Кыргызстан, алга Шумкар. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалы Сомуралиев, регион Бишкек. Кыргызстандык спортчу Ратбек Жуманазаров дзюдо боюнча Азия кубогунун жеңүүчүсү болду. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык мелдеш 12-13 июль күндөрү Тайбейде өткөн. Анда Кыргызстандын намысын коргогон Жуманазаров 81 кг салмакты категорияда мыкты оюн көрсөтүп, алтын медальга ээ болду. Атылган салмак даражасында жалпысынан 23 спортчу ат салышты. Жуманазаров Индонезия, Түштүк Корея жана Австралия келген атандаштарын жеңип финалга чыккан. Ал эми чечүүчү беттеште кыргызстандык спортчу Улуу Британиянын өкүлү менен күрөшүп, жеңишти камсыз кылды жана турнирдин чемпиону аталды.
Регион телеканалының күндеми маалыматтық программасын социалдық тармақтардан күзетіп барыңыздар. Ал үшін Регион телеканалының Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтады. Ар дайым жакшы жаңылыктар алышалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.